Түрмөдөн чыккан жарандын коомдо экинчи сорттогу адам катары кабыл алынышы ал үчүн чоң сокку болот. Ансында жаңы эле курч чөйрөдөн чыккан адамдын психологиясы жабыркап, кайрадан жаман жолго түшүп кеткендер аз эмес. Биздин каарманыбыз да кезинде жолунан жаза тайып, бирок учурда пробациянын кардары болуп, жардам алууда. К нам относятся как ко всем гражданам. Нету такого, не отталкивают. Бизге бул жерде кадимки адамдардай эле мамиле жасашат. Эч кандай кодулоо жок. Тескерисинче ал акыбалыбызды сурап турушат. Биз каалаган убакта келсек эшик ачык. Айрым эч кимге айтканга болбой турган сырларыбызды бул жердеги кызматкерлерге айтып кеңеш сурайбыз. Анткени биздин жеке жашообуздагы ар кандай көйгөйдү чечип бергенге жардам беришет. Баарынан маанилүүсү жумуш менен камсыздаганга жардам беришет. Анткени түрмөдөн чыккан адамды жумушка алуудан баарысы коркушат. Анан кайра жаман жолго түшүп кетүүгө тобокелдик жогорулайт да. Бул жерде бизге психологдор да жардам беришет. У нас своя бригада, строим частные дома с нуля. Бул жигиттин жашоосу акырындап ордуна келип жатат. Учурда ал курулуш тармагында эмгектенип, өз жашоосун камсыздоодо. Ал буга пробациянын жардамы чоң деп эсептейт. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө гумандуулук максатында жазанын альтернативдик түрлөрүн колдонуу жүрүүдө. Ал нерседен биз да артта калган жокпуз, дейт пробация кызматкери. Вообще с клиентами пробации становятся лица, которые... Чынында кокустук менен деле кылмыш жасайын деген эч бир ою жок адам сот жообуна тартылып кетиши мүмкүн. Андай жарандардын жабык жайларга баргандан көрө түшүндүрүү жолу менен жазасын өтөгөнү туура болот. Анткени ал жакта ар кандай оор кылмыштар менен соттолгон жарандар болушу мүмкүн. Ал эми түрмөдөн адам жаңы чыкканда психологиялык жактан өтө жабыркап калган болот. Ошол учурда колдоого сөзсүз муктаждык жаралат. Менее тяжкие являются кража. Пробация бул жаңы институт эмес. Көптөгөн өлкөлөрдө ал мурунтан эле бар жана ийгиликтүү иштеп келатат. Латын тилинен пробация деген сөз сыноо болуп которулат. Демек органдын максаты жазалоо эмес, кылмышкерлерге түзөлгөнгө мүмкүнчүлүк берүү. Анын жүрүм турумун оңдоп, кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетпешине кам көрүү. Анткени дүйнөлүк практикада түрмө адамды оңдобой эле, тескерисинче психологиясынын криминалдашуусуна алып келген фактылар басымдуулук кылат. Жыйынтыгында түрмөдөн кылмыш дүйнөсү менен терең байланыш түптөгөн күчтүү кылмышкер бошонуп чыгып жатат. Мисалы 5 жылдап, 10 жылдап түзөтүүчү мекемелеринде болуп калган инсандар болот. Алардын психологиясына бир той эле доо кеткен болот, жапа чеккен болот. Кээ биринин бир туугандары кабыл албай коет, кээ бирөөнүн үй бүлөсү менен ажырашып кеткен болот, кээ бири жашаганга үй жок болот, колунда эч бир документи жок болгон болот, же иштей турган жери жок болот, ден соолугу начар болот. Ошонун баардыгын изилдеп чыгабыз. Анын негизинде пробациялык план түзүлөт өзүнө. Жана ошондой эле социалдык укуктук көмөк көрсөтүүнүн жекече программасы түзүлөт мыйзамдын негизинде. Аларга эмне жардамдарды беришибиз керек? Ошолорго көбүрөөк көңүл буруп иш алып барабыз. Дагы бир айта кетчү жагдай, пробация ыкмасы бардык эле соттолуп жаткан жарандарга колдонула бербейт. Ал жеңил кылмыш жана жаңы кодекс боюнча жаман жоруктарды жасаган жарандарга карата колдонулат. 1 жылдан ашыгыраак убакыттын ичинде пробация органынын кардарлары 5200-гө жетти. Булардын баары тууралуу маалыматтар бирдиктүү реестрде сакталып турат. Статистикалык изилдөөлөргө таянсак, мамлекет тарабынан жардам алып жүрүп түрмөдөн чыккан жарандардын 2% кайрадан кылмышка барат. Андыктан дүйнөдө колдонулуп жаткан практиканын бизде да иштей башташы жакшы жыйынтыктарга алып келет деген ойдобуз. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.